Неринче видеожан. Оны знактарды көрдіңіз ба? Телефон тартқан. Жоқ, мен сізге айтасам, телефонды видео тартқаны запрещен болып тұрады. Запрещен. Кыргыз-Өзбек чегарасында өтүүчүлөр менен кызматкерлердин ортосунда бир аз чыр чыкты. Кызматкерлер тартып, же болбосо видеого съемка кылууга болбойт десе, ага дагы карабастан тартышкан. Баарыбызга мыйзам бирдей, тартылбасын деп жазылганбы, тартпашыбыз керек. Кыргыз-Өзбек достугубуз дайыма бекем болсун. Үрөө учурган жол кырсык. Айдоочу ичип алып бара турган жерине жете албай, унаанын 4 дөңгөлөгү асманды карап калган. Айдоочудан бөлөк ичинде эч ким болгон эмес. Унаасы айып короого токтотулуп, айдоочуга протокол түзүлдү. Бир адам үчүн майрам күнүн алмаштырышууда. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бир адам үчүн майрам күнүн алмаштырышууда. Исхак Масалиев. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев Кыргызстанда жеңиш майрамына арналган парад 8 майга жылдырылганын сындады. Бир адамдын кызыкчылыгы үчүн майрам күнүн керек болсо президентти алмаштырышууда. Мындай 35 жыл ичинде эмес, жалпысынан улуу жеңишти майрамдоонун бүткүл тарыхында биринчи жолу болууда. Аскердик парадты министрлер кабинетинин төрагасы же анын биринчи орун басары алып барса болот. Мен жаңылып жатамбы деген Масалиев. Беле кетсек, Садыр Жапаров 9 майда жеңиштин 80 жылдыгына карата парадка катышуу үчүн Орусияга барат. Буга байланыштуу жеңиш майрамына арналган парад Бишкекте 8 майда өтөт. Булак Арча медиа. Дмитрий Бивол өзү окуган мектептин ремонтун ушул жылы өзүм жасап берем деп уада кылды. Бүгүн атактуу боксчу Дмитрий Бивол Чүй районундагы өзү окуган номер 1 Макарова мектебине барып, мугалимдери менен жолугушуп, мектептин ремонтун ушул жылы өзүм жасап берем деп уада кылды. Чүй районунун акими Русланбек Тагаев да чемпионду тосуп алып, Чүйдөн чыккан чемпионубуз деп жылуу сөздөрүн айтып, эстеликке сүрөткө түшкөн. Бул тууралуу активист Айска Кожомкулова өзүнүн Facebook баракчасында бөлүшүп, соц тармактарда чоң резонанс жаратты. Здесь Алик Байке зачистил, вот мусор вышел вот этот. Мусором забивается. Но онда иттин өлүгү тыгылып калыптыр. Иттин өлүгү тыгылып калыптыр. Бишкектеги арыктардын көрүнүшү. Бишкек шаарынын мэриясы шаардагы арыктардын көрүнүшү тартылган видео менен бөлүштү. Мэрия кызматкерлери жерге ташталган таштанды арыкка үйлүп, суу жүрбөй жолго агып чыкканын билдиришти. Видеодогу киши иттин өлүгү да тыгылып калганын айтат. Шаар бийлиги тургундарды тазалыкты сактоого чакырды. Сейчас все нормально, уже пошла вода. Оттуда уже спало все. Правда, там двор затопило сильно. Сейчас там МЧСники откачивать будут. Берди ручной өстөрү тазалап аракет кылып турсу кетип атат. Кичинеден аз-аздан. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Москвада 11 сантиметр кар жаады. Москва менен Москванын чет жакаларында 6 апрелде бийиктиги 5 сантиметрден 11 сантиметрге чейин жеткен кар күрткүсү пайда болгон. Бул тууралуу Фобос борборунун жетектөөчү адиси Михаил Леус маалымдады. Кар жаагандыктан Москвада электр скутерлерин жана велосипедтерди ижарага алуу токтотулду деп билдирди борбор каланын транспорт департаменти. Маалыматка караганда 8 апрелге чейин кар жаай тургандыгы эскертилген.
Жөө өтмөктөгү окуучу араң жетишип, ысыгата авто эн баштык жасаган айдоочу кармалды. Чүй облусунда авто эн баштык жасап, адам өмүрүнө коркунуч жараткан айдоочу кармалды. Бул туурасында облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Малында алгандай 4-апрелде Ысыгата районунун Новопокровка айылынын ичинде Шевченко Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинен 2004-жылы туулган айдоочу Kia K5 үлгүсүндөгү унасы менен катуу ылдамдыкта айдап, адам өмүрүнө коркунуч жараткан видео тасма тараган. Бул факты боюнча айдоочу аныкталды. Ал авто эн баштык жасагандыгы жана төлөбөй жүргөн 33.500 сом айып пул үчүн жалпысынан 38.500 сом айыпка жагылды. Учурда унаас айып короо жайына токтотулду деп белгиленген маалыматта. Кытайда ит рулга отуруп авария жасап, кырсык болгон жерден качып кеткен. Кытайдын бир шаарында таң калыштуу окуя катталды. Рулга отурган ит унааны башкарып, тосмолорду сүзүп, андан соң кырсык болгон жерден качып кеткен. Күбөлөрдүн айтымында унаанын ишинде адам болбогон, алдын ала маалыматтарга ылайык унаа токтотулган бойдон калган, ал эми ишиндеги болгон ит кокусунан кыймылдаткычты иштетип, унааны жүргүзүп жиберген. Кытайлык иттер машина айдап калганбы деген ой келет. Атайын авто эн баштык жасаган айдоочуга 15.000 сом айып салынды. Жогорудагы видео тасмада көрсөтүлгөндөй ВАЗ-2107 үлгүсүндөгү авто унаа Ысык көл районунда авто эн баштык кылгандыгы көрсөтүлгөн. Бул боюнча Ысык көл РИП боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмчөсүнүн кызматкерлери тарабынан видео тасмада көрсөтүлгөн ВАЗ-2107 авто унаасы изделип табылып, ал авто эн баштык кылгандыгы такталып, анын кыймыл аракетине Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинен 15.000 сомго айып пул салынып, авто унаасы айып короого токтотулду.